чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан бардыгыбызды өзүңүз аяп, биз жазалантырган жазага, соттоло турган сотко Ыйса Машаяк биздин ордубузга соттолуп, анын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайыңыздын негизинде түбөлүккө куткарылуу алып келгендиңиз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы сиздин алдыңызга чогулуп, ырайымыңызды, сүйүүңүздү даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон баарлашууну бизге уруксаат бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы биз менен чогуу экендигиңизге биз ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, ырайымдуу колдоруңуз менен ар бир адамга өз жардамыңызды берип, алсыз адамдардын баардыгы сиз менен бекемделип, сиздин балдарыңыз катары биз биле турган иштерди бизге үйрөтүп берип, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин эркиңиз үчүн, даңкыңыз үчүн жашай турган адамдар болушубуз үчүн жардам бериңиз. Ал үчүн бизди дайыма ыйык рухка жана ошондой эле сөзгө толтуруп, биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин баардык бир туугандар, кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан баардык бир туугандарга өзүңүздүн ырайыңызды төгүп берип, кандай кыйынчылыктар болбосун баардыгын жеңип, адашкан адамдардын баардыгын сизге алып келүүсүнө өзүңүз жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, кимде ким алсыз болгон болсо, аларга өзгөчө ырайыңыз менен чогуу болуп, күч, кубат берүүңүздү суранабыз. Бул дүйнө күндөн күнгө күнөөгө толуп, бузулуп бара жаткан учуру, бул бир күндүк жашоодо эмне болуп кетерин дагы биз билбестен жашайбыз. Ошол дүйнөдө жашап жаткан баардыгыбыз бир гана сиздин коргооңузга жана жардамыңызга муктаж адамдарданбыз. Бизди дайыма өзүңүз жетектеп, бекемдеп, сиздин сөзүңүз боюнча тил алчаак болуп жашашыбыз үчүн ар дайым биз менен чогуу болуп, бизди коргооңуз. Ар бир убакта керектелүүчү бизге сөздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Сиздин улуу эркиңизди таанып билишибиз үчүн бул саатта дагы биз менен чогуу болуңуз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогугабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Забур китеби 17-бөлүм. Беш жүз алтымыш үчүнчү бет, Забур китеби 17-бөлүм, 2-аят. Экинчи аятты бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Сени сүйөм теңирим, күч кубатым менин. Жекшемби күндөрү биз сиздер менен биргеликте тирүү адамдар жана өлүк адамдар деген темада чогуу ой жүгүртүп келе жатабыз. Куткарылган машаякчылар Кудайдын балдары катары жогорудан төрөлгөн адамдардын бардыгын ыйык жазууда тирүү адамдар деп атайт. Ал эми жаны куткарыла элек адамдарды өлүк адамдар. Анан бул дүйнөдө жашаган жашоосу, бул дүйнөнүн бийлиги астында жашагандыктан ал адам өлүм жазасына тартылган кылмышкер сыяктуудай. Өлүм жазасына тартылган кылмышкер качан өлөт датасын билбесе дагы, бирок анын тагдыры өлө турган тагдыр экендигин билет. Өлүм жазасына тартылган кылмышкерге караганда адамдар бул дүйнөдөн батыраак өтүп кетиши мүмкүн. Өлүм жазасына тартылган кылмышкерге окшогон адамдын жашоосу күтүлбөгөн жерде бул дүйнөдө бүтүп калышы мүмкүн. Чыныгы жашоо бул дүйнөдө эмес. Чыныгы куткарылган адамдар, Ыйса Машаяк өзү айтып кеткендей, Жакан 11-бөлүм 25-аятта мен тирилүүмүн жана өмүрмүн, мага ишенген адам өлсө да тирилет. Куткарылган адам тирилүү жана өмүр болгон Ыйса Машаякка ишенгендиктен денеси бул дүйнөдө качандыр бир күнү өлсө дагы, ал өлгөн күнү дагы тирилет. Куткарылууга ээ болгон адам түбөлүккө өлбөйт. Эмне үчүн? Анткени түбөлүк өмүргө ээ болгондуктан денеси өлсө дагы ал тирүү болот. Анткени чирибей турган рухи денеге өзгөрүлөт деген Кудайдын убадасы бар болгондуктан куткарылган адамды тирүү адам деп атайт. Эмне үчүн? Биз сиздер менен бир нече жума бою ушул окшош темада сөз айтып келе жатабыз. Анткени тирүү адам менен өлүк адамдын ортосундагы айырмачылык өтө чоң. Кудайдын баласы катары, Кудайдын падышачылыгына бара турган мурасчы катары. Биз Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон, Кудайдын сүйүүсү биздин жүрөктөрүбүздө сакталган адамдарданбыз. Кудайдын өмүрүнө ээ болгон, түбөлүк үмүткө ээ болгон адамдар катары жашайбыз. Ошол максатка умтулган адамдарбыз. Үмүтүбүз башка, жашаган жашообуздун максаты башка, баалуулугубуз башка. Сөзсүз түрдө айырмачылык бар. Бул дүйнөнүн адамдарынан биз айырмаланабыз. Анткени куткарылууга ээ болоорубуз менен биз жаңы адамдын жашоосу менен жашайбыз. Машаякчылардын жашоосу бул дүйнөнүн адамдарына такыр түшүнүксүз болот. Дүйнөнүн адамдары Ыйса Машаякты таанып билбегендей эле, куткарылган адамдарды дагы таанып билишпейт. Ыйса Машаяк айтат: эгерде силер мени тааныбасаңар, анда мени жиберген атамды дагы билбейсиңер. Биз деле ошондой. Бизди тааныбаган адамдар Машаякты дагы тааныбайт. Анан машаякчылардын жашоосун дагы түшүнө албай турган адамдар. Куткарылбаган адамдар руханий жакта алар өлүк адамдар. Ал эми машаякчылардын жашоосу, тирүү адамдын жашоосу дагы сөзсүз түрдө айырмалана турган жашоо.
Биз эч качан ал нерсени унутпашыбыз керекпиз. Окшош жашоо деп айтууга дагы мүмкүн эмес. Жогорудан төрөлгөн адамды машаякчы деп айтабыз. Ал эми машаякчынын жашоосу кандай жашоо болушу керек? Ал жөнүндө ыйык жазууда өтө жакшы жазылган 3 мааниде айтылат. Биринчиси, Кудай ким, кандай Кудай? Кудайдын аткарган иштери эмне деп өтө кенен жазылган. Ишенбеген адам дагы ыйык жазууну изилдеп биле турган болсо, анда Кудай ким экендигин, Кудайдын аткарган иштерин таанып биле турган болсо, ал дагы куткарылууга ээ боло алат. Дагы бир нерсе, куткарылууга ээ болуш үчүн адам өзү тарабынан кандай иш аткарышы керек? Андан сырткары куткарылган адамдар кандайча жашоо менен жашашы керек? Ошол жөнүндө ыйык жазууда ушунчалык жакшы айтылат. Кудайдын бар экендигине биринчиден ишениши керек, Кудайдын аткарган иштерине ишениши керек. 117 Забур 17 аятта: "Мен өлбөйм, жашай берем. Теңирдин иштерин жарыя кыла берем." Биз Кудайдын сөзүн айтканыбыз, асманды жана жерди жаратуучу Кудай жөнүндө элдерге күбөлөндүрөбүз. Элдердин бардыгы Кудайды таанып билиши үчүн ошол чындыкты адамдарга жеткиребиз. Ишенбеген адамдар ыйык жазууну изилдөөнүн негизинде чындыкты таанып билип, куткарылууга ээ болушу үчүн өзү эмне кылышы керек? Мунун бардыгы оңой нерсе эмес. Тобо кылгыла жана жакшы кабар сөзгө ишенгиле. Тобо кылуу деген эмне? Адам баласы Кудайдын асында өтө аянычтуу, күнөөкөр экендигин сезиши керек. Күнөөсү үчүн ал түбөлүк тозокко бара жаткандыгы жөнүндөгү чындыкты билиши керек. Ошондо гана Кудайдын ырайымына ээ болот дагы куткарылууга ээ боло алат. Тобо кылган жүрөгү менен жакшы кабарды кабыл алышы керек. Куткарылган адам болду, мен куткарылдым, эми бейишке барам деп эле өзүн сооротуп жашай бергени дагы туура эмес. Эмне үчүн бизди Кудай куткарып алды? Бизди бул дүйнөгө калтырганынын себеби эмнеде? Куткарылуунун максаты эмнеде? Ошол жөнүндө дагы ойлонуп көрүшү керек. 48 Забур 21 аятта айтылат: "Атак даңктуу, бирок акылсыз адам өлө турган жаныбарларга эле окшош. Адам ал жаныбар эмес. Жаныбарлар же болбосо канаттуулар, бардык жандыктар адамдар үчүн жаратылган. Адам аны үстүнөн бийлик кылышы үчүн, бирок мени кечирип коюңуздар, союп жеши үчүн." 2 Петр 2 бөлүмдө айтылат: "Тузакка түшүп өлүмгө дуушар боло турган жаныбарлар." Ошондуктан биз эт жегенде эмне кылабыз? Бир жандык курмандыкка чалынат, өлөт. Анан ал нерседен тартынбастан, уялбастан жешибиз керекпиз. Анткени жаныбарлар ошол максат үчүн жаралган. Тузакка түшүп өлүмгө дуушар болушу үчүн жаратылган жаныбарлар. Ал эми бизге, адамдарга, Кудай түбөлүк өмүрдү тартуулаш үчүн бул дүйнөгө жараткан. Машаякчы жаңы жашоого, түбөлүк өмүргө ээ болгон адам, жаңы үмүткө ээ болгон адам. Кудай бизди куткарып алганынын максаты үчүн жашашыбыз керек болот. Акырындык менен машаякчынын таанып биле ала турган, анан аткара турган иштери дагы өтө көп. Ыйык жазуу боюнча канчалык көп сөз тааныган болсок, ошончолук иштер жашообузда аткарылышы керек. Жыйынга жөн эле келип эле Кудайды даңктап коюп эле, ырдап эле кетип калганыбыз, кызмат аткарып койдук дегенибиз ал туура эмес. Куткарылган машаякчылар биз эми өмүр бою Кудайга кызмат кыла турган адамдарбыз. Анткени Кудайга өзүңөрдүн денеңерди тирүү, ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле.
бул силердин рухий кызматыңар болот деп айтылат. Римдиктерге 12 бөлүмдө бул дүйнөгө ылайыкташпагыла, тескерисинче Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жакшы жеткилең эрки эмне экендигин таанып билиш үчүн өзгөрүлгүлө. Куткарылган күндөн тарта Кудайдын астына келген күнгө чейин, бейишке барганга чейин ошол кызмат дайыма аткарылат. Ансыз биз жөн гана эле жыйынга келип, сыйынып коюп, же болбосо Кудайга арнап, ырдап коюп, бир нече ондуктарды алып келип койгонубуз бизге караганда башка жыйындагы адамдар дагы көп ал нерсени аткарышат. Көптөгөн идеологиянын өкүлдөрү же болбосо динчил адамдарды карасаңыздар, ушунчалык чоң ибадатканаларды, чоң имараттарды тургузуп коюшат. Мисалы үчүн мен Мьянмага барган учурда буддизмдагы ал жакта өнүккөн ушунчалык чоң бир эстеликти тургузуп алышып, эң башында, ошол эстеликтин башында аябай алтындар менен орнотуп койгон чоң эстелик бар. Адамдардын баардыгы келет дагы ошого табынышат. Ошондуктан башка динчил адамдар деле ошол нерселерди аткарышат. Бирок биз аларга окшошуп жөн гана жыйынга келип кеткенибиз ал туура эмес болуп калат. Тирүү адамдардын жашоосу эмне менен байланыш болуш керек, ошол жөнүндө айтып келе жатабыз. Биздин жашообуз сөзсүз түрдө бул дүйнөнүн адамдарынан айырмаланат. Анткени алар өлүк адамдар, ал эми биз тирүү адамдарбыз. Жашообуздун баалуулугу дагы башка, максаттарыбыз дагы башка болушу керек. Түшүндүңүздөр да, ыйык жазууну канчалык үйрөнгөн болсок, ошончолук колдон келишинче кичинекей иштерден баштап тил алчак болгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Анткени ошол Кудайга окшош болуп жашаган жашообуз, биздин жүрөктөрүбүз менен, кылган иштерибиз менен. Мурунку жекшембиде Кудайдын сүйүүсү жөнүндө мен сиздерге айтып бердим эле. Кудайдын сүйүүсү бул биздин куткарылуубуздун эң негизги маңызы болуп саналат. 1-Жакан 4-бөлүм 16-аятта Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип, ага ишендик. Кудай сүйүү. Ыйык жазуудагы эң эле керемет, эң эле таң калыштуу, укмуштуудай сөз бул Кудай сүйүү. Кудай бизди сүйдү. Жаратуучу Кудай баардык нерседен дагы күнөөкөр болгон бизди артык сүйдү. Куткарылганга чейин биз күнөөгө батып жашаган адамдардан элек. Жаман иштерибиздин негизинде Кудайдын астында душман болуп жашаган элек. Римдиктер 5-бөлүм 8-аятта айтылганда, биз күнөөкөр кезибизде эле ал биз үчүн өлгөн. Өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдедик. Ыйык жазуудагы айтылган эң эле керемет сонун сөз бул Кудайдын сүйүүсү. Кудайдын сүйүүсү жок болсо бир дагы адам куткарыла албайт элек. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Машаяк аркылуу анын денеси толугу менен сабалды, каны, суусу төгүлдү. Биздин кетирген мыйзамсыз иштерибиз үчүн, кетирген күнөөлөрүбүз үчүн Ыйса Машаяк өз канын төктү. Өлгөнгө чейин курмандык козу катары. Ага ишенген адамдардын баардыгы өлбөстөн, соттолбостон түбөлүк өмүргө ээ болсун деп жибердик. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 32-аятта Кудай өзүнүн уулун аябастан аны баарыбыз үчүн берген Кудай. Өзүнүн уулун аябастан биз үчүн берди, өлгөнгө чейин берди. Ал аркылуу өзүнүн сүйүүсүн бизге далилдеди. Жалгыз болгон өзүнүн уулун башка адамдын ордуна өлсүн деп жиберди.
Биз адам болуп туруп өзүбүздүн балабызды башка бирөөнүн өмүрү үчүн кыйылсын деп бере албайбыз. Кудай Ата, Уул жана ыйык рух Кудай өзүнүн уулун аябастан баарыбыз үчүн өлгөнгө жиберди. Аны менен кошо бардыгын бизге берди. Ошондуктан анын сүйүүсүн биз кичине болсо дагы түшүнгөндүктөн куткарылууга ээ болдук. Мындан ары дагы сүйүүсүн таанып билебиз. Кичинекей төрөлгөн бала убакыттын өтүшү менен ата энесинин сүйүүсүн таанып биле баштайт. Бирок жеткилең түрдө бардыгын толук биле албайт. Ата энесинин сүйүүсү канчалык улуу сүйүү экендигин убакыттын өтүшү менен, анан өзү чоңоюшу менен биле баштайт. Ошондуктан биз куткарылган учурда куткарылдык, күнөөлөрүбүз кечирилди деген нерсени эле билебиз. Анан куткарылгандан кийинки биздин руханий жашообузда ошол Кудайдын бизге болгон сүйүүсүнүн тереңдиги, бийиктиги, узундугу канчалык бийик экендигин, канчалык улуу экендигин түшүнө баштайбыз. Эфестиктерге жазылгандай эле Кудайдын сүйүүсүнүн улуулугу тозоктун түпкүрүнө түшө турган бизди, күнөөкөрлөрдү Кудай өзү куткарып алган. Бардык адамдарды. Ошол сүйүүнү биз акырындык менен түшүнүп биле баштайбыз. Забур 17 Забур 2 аятта Дөөт падыш айтат: "Сени сүйөм, Теңирим, күч кубатым менин." Ушул сөздөрдү окусак, жүрөгүбүз ушунчалык элжирейт. Анткени Шабыл падыша Дөөттү өлтүрөм деп артынан кууп жүргөн учурунда көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрөт. Көптөгөн кайгыга чалдыгат. Бирок бир гана Теңир аны коргоорун билет дагы, Теңирим, күч кубатым менин деп ага таянган. Менин үмүтүм болгон Теңир, менин коргоочум болгон Теңир, мен сени сүйөм. Анткени ошол Теңир бизди түбөлүк падышачылыкка, түбөлүк бейишке чейин жетектөөчү, коргоочу Теңир. 1 Жакан 4-бөлүм 19 аятта айтылат: "Ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөбүз." Биз эмне үчүн Кудайды сүйдүк? Анткени ал бизди биринчиден сүйгөндүктөн. 1 Жакан 4-бөлүм 10 аятта Кудайдын сүйүүсү эмне аркылуу билинди? Биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Ыйса Машаяк өзүн ырайым курмандык катары берди. Биринчи бизди сүйгөндүктөн. Ошондуктан Кудайдын улуу керемет сүйүүсү аркылуу биз куткарылдык, күнөөлөрүбүз кечирилди, үмүткө ээ болдук, бейишке бара турган адамдардан болдук. Биз аны сүйгөн жокпуз, ал бизди биринчиден сүйдүк. Эми ошол сүйүүгө биз байланып жашайбыз. 2 Корунтуктар 5-бөлүм 14 аятта Машаяктын сүйүүсү бизди эми бекем кармап турат. Кээ бир адамдар биринчи жолу сүйгөндө бири-бирине сүйүүсүн билдирет: "Мен сенсиз жашай албайм, өлөм, сен менсиз өлөсүң, жашай албайсың" деп. Ал сүйүү көп убакытка чейин узарсагы жакшы, бирок бат эле муздап калат. Сүйүү үчүн адам өлгөнгө чейин барышы мүмкүн. Бирок ал сүйүү салыштырмалуу сүйүү, же болбосо шартка байланыш сүйүү. Ата энеси биринчи баласын сүйөт. Баласын төрөйт, бардык нерсени бала үчүн арнап, даярдыктарды көрүп жашайт.
Анан ошол сүйүүгө ээ болгон бала ата энесин сүйүп жашайт. Күйөөсү аялын сүйсө, анда аялы күйөөсүнүн сүйүүсүнө ээ болуп, анан күйөөсүн сүйө алат. Сүйүүгө болгон реакциясын билдирет. Сүйдү, бирок артты көздөй ошол жоопту ала албаса, анда ал адамга дагы өтө аянычтуу болот. Эгерде бирөөгө сүйүүсүн арнаса, демек ал тараптан сүйүүгө ээ болушу керек. Мен сени сүйдүм, бирок сен мени сүйбөй деле койсоң болот деген эреже жок да. Мен сүйүүгө ээ болдум. Шунчалык чоң сүйүүгө ээ болдум. Бирок ошол сүйүүнү кайра мен кайтарып бере албасам, анда ал дагы өтө аянычтуу, өкүнүчтүү нерсе болот. Биз сиздер менен жөнөкөй сүйүүгө эмес, Кудайдын улуу сүйүүсүнө ээ болдук. Менин үмүтүм болгон, менин өмүрүм болгон Теңирим, күч кубатым менин сени сүйөм. Кандайча сүйөбүз, ал жөнүндө ыйык жазууда дагы айтылат. Кудайдын бизге арнаган сүйүүсү ал ушунчалык керемет сүйүү. Ал эми биздин сүйүүбүз Кудайга өтө эле кичинекей сүйүү болуп калышы мүмкүн. Кичинекей бала ата энесин сүйөт. Анан кичинекей сүйүү болсо дагы ата энеси ушунчалык кубанышат. Биз Кудайдан алган сүйүүнү кантип актай алабыз? Сүйүү менен берилген ырайымды биз актай албасак дагы, алсыз болгон ушул денебиз менен, сүйүүбүз менен Кудайдын кулу болобуз. Мен денем алсыз болсо дагы, ошол денем аркылуу, кылган иштерим аркылуу Кудайдын сүйүүсүн актаганга аракет кылам. Бизди куткарып алышы үчүн өзүнүн жанын берген биздин Теңир. Эми биз аны сүйөбүз. Ал Теңир биздин ошол сүйүүнү каалайт. Мен сени сүйдүм, эми сен мени сүйбөй деле койсоң болот деп айткан жок. Биздин ошол сүйүүнү кабыл алгысы келет. Жакан 21 15 аятта кайрадан тирилген Ыйса өзүнүн шакирттерин чогултат. Петерге: Жунус уулу Шимон. Эмне үчүн Петир деп ат койду эле, анан кийин Жунус уулу Шимон деп айтат. Эми кайрадан жаңыдан баштайлы. Галилея көлүндө Петирди Кудай өзүнө чакырып алат эле. Эми ошол Галилея көлүндө кайрадан жаңыдан баштайлы. Петир 3 жыл бою Ыйсанын артынан ээрчиген эле, бирок Ыйсадан 3 жолу баш тартат. Кайрадан тирилген Ыйса Машаякты Петир көрөрү менен баардык шектенүүсү жок болот. Эми жаңыдан баштайлы. Кудайдын сүйүүсүн таанып билген күндөн кийин эми жаңыдан баштайлы. Руханий жашообуз дагы жаңыдан башталсын. Кудай айтат: Теңир, буларга караганда көбүрөөк сүйөсүңбү деп сурайт. Петир эмне деп жооп берет? Ал бардык күнөөсүн өз мойнуна алган. Буга чейин Теңирдин сүйүүсүн Петир түшүнө алган эмес эле. Ыйса падыша болот деп ойлогон, бирок ал үчүн айкаш-чыгачка кадала тургандыгын билбеген.
Бирок кайрадан тирилген Ыйса Машаякты көргөндө ал чыныгы сүйүүсүн таанып билет. Ооба Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң деп жооп берет Петир. Мен өлсөм дагы сенден баш тартпайм деп айтты эле, бирок Теңир айтат, короз кыйкырганга чейин менден 3 жолу баш тартасың деп. Анткени Ыйса Петирди дагы жакшы билген. Ошол учурда Петир Кудайдын чыныгы сүйүүсүн таанып биле элек болгондуктан сен менден 3 жолу баш тартасың деп айткан. Петир эми Кудайдын чыныгы сүйүүсүн таанып билгендиктен эми кандай иш болбосун, мен мындан ары бир гана Кудай сени сүйөм. Ыйса Петирге 3 жолу окшош эле суроону узатат, анан Петир 3 жолу бир эле жооп менен жооп кайтарат. Ооба Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң. Азыркы учурда баланча сен бул адамдарга караганда, бул дүйнөгө караганда, өзүңдүн ата энеңе караганда, же болбосо балаңа караганда, кызыңа караганда, башка туугандарыңа караганда мени көбүрөөк сүйөсүңбү деп сурайт. Ыйса эмне үчүн өзүн гана сүйүүсүн каалайт деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок Теңирдин бизге болгон сүйүүсүн ойлоп көрүңүздөрчү. Биз канчалык Теңирди сүйгөн күндө дагы Теңир үчүн 100 жолу өлсөк дагы анын бизге болгон ырайымын актай албайбыз. Теңир башкаларга караганда мени көбүрөөк сүйүп бер деген ал туура эмес нерсе эмеспи? Ата энеңден дагы, балдарыңдан дагы мени көбүрөөк сүйт. Анткени Теңирди сүйбөстөн ата энебизди, балдарыбызды сүйө турган болсок, анда Кудайдын сүйүүсүнө ээ боло албаган. Бизди куткарып алыш үчүн, бизге өзүнүн сүйүүсүн арнаш үчүн асмандагы бардык бийлигин таштап, биз үчүн бул дүйнөгө келген. Эмне үчүн? Бизди сүйгөндүктөн. Ал сүйүүсү жок боло турган болсо, анда биз кантип куткарылууга ээ болот элек? Эгерде биз Кудайдын сүйүүсүн таанып билген болсок, анда бул дүйнөгө караганда сөзсүз түрдө биринчиден Ыйсаны сүйгөнүбүз бул туура болот. Эгерде Теңирди башка адамдарга салыштырмалуу сүйө албасак, анда биз Кудайдын сүйүүсүн дагы да толук түшүнө элек болобуз. Петирге окшоп биз дагы жообубузду айтышыбыз керекпиз. Ооба Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң деп. Кудай билет. 1 Корунтуктар 8-бөлүм 3-аятта Кудай өзүн сүйгөн адамга билим берген. Ким Кудайды сүйөт? Адам, кайсыл адам Кудайды сүйөт? Кудай өзү бардыгын билет. Жакан 5-бөлүм 41-42 аяттарда мен адамдардан даңк кабыл албайм, бирок жүрөгүңөрдө Кудайга болгон сүйүү жок экенин билдим. Ыйса адамдардан кызмат кылуусун, же болбосо даңкын кабыл алган жок. Израиль элине, Кудайдын тандап алган элине кайрылып айтат. Алар ишембе күнү ыйык тутушкан, мыйзамдарды аткарышкан, ибадатканага келип кызмат кылышкан, бирок силердин ичиңерде Кудайга болгон сүйүү жок экенин көрдүм. Биз азыркы учурда Кудайды сүйөбүзбү же жокпу? Кудай бардыгын билет. Канчалык деңгээлде Кудайды сүйөбүз, аны дагы жакшы билет. Сүйө албаган адамды Кудай дагы жакшы көрүп турат. Силердин ичиңерде, жүрөгүңөрдө Кудайга болгон сүйүү жок экендигин дагы көрүп турам дейт. Жакан Матай 10-бөлүмдө айтылат, силердин башыңардагы чачыңар дагы саналуу. Анан кантип бизди Кудай билбей койсун?
биздин чачыбызга чейин ал санап турса, асмандагы жылдыздардын санын билет, жылдыздардын аттарынан атайт деп айтылат. Анан биз Кудайды кандайча сүйөбүз, аны билбей койсунбу? Кудай билбеген бир дагы нерсе жок. Кудайдын билбеген нерсеси жок, аткара албаган иши жок. Бардыгын билет. Азыркы учурда, ушул саатта дагы биздин зал аябай толгон болсо жакшы болмок. Бирок биздин жакшы жаңыдан бүткөн окуу борборубуз турулуп бүткөндүктөн эмнегедир элдин бардыгы ошол жака кетип калды окшойт. Мейли, ага дагы макулмун. Канча миң адам отурса дагы ар бирибизди Кудай ушунчалык кылдаттык менен карап турат, көрүп турат. Биз Теңирге ишенебизби? Аны канчалык сүйөбүз? Анын бардыгын билип турат. Адамдын жүрөгүндө сүйүү барбы же жокпу? Аны дагы билет. Жакан жазган жакшы кабар 2 бөлүмдү чогуу ачабыз. Жакан 2 бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 2 бөлүм 23 аятты окуйбуз. Жакан 2 бөлүм 23 аят. Көп адамдар Ыйсанын Иерусалимде Пасак майрамында кылган кереметтерин көрүп, ага ишенип калышты. Алардын баарынын кандай экендигин билгендиктен Ыйса өзүн аларга ишенип тапшырган жок. Адамдын жүрөгүндө эмне бар экендигин билгендиктен ал кимдир бирөөнүн адам жөнүндө күбөлөндүрүүсүнө муктаж эмес эле. Иерусалимде Пасак майрамында көптөгөн кереметтерди аткарат. Анан кереметтерди көргөн көптөгөн адамдар ошол кереметтер аркылуу ага ишенип калышат. Анткени көптөгөн иштерди аткарганын көрөт дагы. Менин жанымдан кеткиле дейт. Эмне үчүн? Биринчи себеби куткарылбагандыктан. Керемет аткарганда адамдар дагы керемет аткарышат, пайгамбарчылык кылышат. Бирок бир гана ошол нерсени аткарган адамдарды Кудай чыныгы ишеними бар деп кабыл ала албайт. Лука 13 бөлүмдө айтылат. Бейиштин эшиги жабылгандан кийин элдер келип такылдатышат. Теңир, эшикти ач деп айтасыңар. Бирок силердин ким экениңерди, кайдан келгениңерди мен билбейм деп жооп берем. Кудай, кантип сен бизди билбейсиң? Биз көптөгөн кереметтерди аткарбадык беле, пайгамбарчылык кылбадык беле, сенин жаныңда жүрбөдүк беле? Дегенде Теңир эмне деп жооп берет? Силердин кайдан экениңерди билбейм. Баарыңар менин жанымдан кеткиле. Биздин Теңир бардык адамдарды билет. Кайсыл адам Теңирге ишенет? Аны дагы билет. Мисал үчүн, мен бир адамды жакшы тааныйм дейм, бирок ал адам мени тааныбайм деп кое турган болсо, ишеним болобу? Бардыгы бири-бирине байланыш болушу керек. Оозу менен Кудайды сүйөм деп айтып койсо, Кудай аны кабыл ала береби? Албетте жок. Галатиялыктарга жазылган кат 4 бөлүм 9 аятта. Силер Кудайды таанып билгениңерден кийин Кудай тарабынан таанылып калдыңар. Мисал үчүн, бир адамды мен жакшы тааныйм, ал адам мени таанышы
тааныбашы мүмкүн. Экөөнүн ортосундагы байланыш болуш керек эле, бирок бул бир тараптуу гана таануу болуп калат. Тиги адам сизди тааныйм деп атат, аны тааныйсызбы десе, жок, тааныбайм деп коет. Ошондой сыяктуу эле биз Кудайды таанып билгенден кийин Кудай эми бизди таанып билет. Ошол чыныгы Кудайдын бизди тааныганы болот. Кайсыл адамдар Кудайды сүйөт, ал адамдарды дагы Кудай өзү жакшы билет. Анда Теңирди сүйөм деген адам кандай адам? Кандайча сүйө алат? Теңирди сүйөм деген нерсеге сөзсүз түрдө далилдер болушу керек. Мисалы үчүн, Теңир сөзү менен эле сени сүйөм деп бизди айтып чакырып алды беле. Айкаш чыгачка кадалуусу менен бизге сүйүүнү далилдеди го. Кудай өзүнүн жалгыз уулун айкаш чыгачка чейин жиберди. Жакан 15-бөлүмдө ким өзүнүн жанын биз үчүн арнаган болсо, ал чыныгы менин досум болот дейт. Мисалы үчүн, бир аянычтуу адам боло турган болсо, ага акча берип койсоңуз, бир нерсе менен жардам бере турган болсоңуз, ал чыныгы сүйүүгө жатпайт. Качан башка адам үчүн мен өзүмдүн жанымды берүүгө даяр боло турган болсом, андан артык сүйүү жок болот. Ыйса бизден ошол сүйүүнү талап кылат. Аны сүйүүбүздү каалайт. Биз кандайча сүйөбүз, ошону текшергиси келет. Биздин Теңирге болгон сүйүүбүз чыныгы сүйүүбү же жалган сүйүүбү? Оозу менен кайсыл адам сүйөм деп айта албасын? Америкалыктар көп айтышат, I love you, you love me. Канчалык сүйөсүң десе, өлгөнгө чейин сүйөм деп жооп беришет. Бирок бат эле ажырашышат. Ошол чыныгы сүйүүбү? Сүйүүнүн чеги жок, аягы жок болушу керек. Ден соолугу чың болгон учурда сүйөт, анан ооруп кала турган болсо, аны таштап кетип калат. Мен телевизордон карасам, аялы ооруп жатса, күйөөсү ошол аялын калтырбастан артына жонуна көтөрүп алат. Ишенбеген адамдар деле. Шунчалык аялдарын сүйүшөт. Ордунан жыла албаган аялын, оорулуу жаткан аялына ушунчалык жардамын көрсөтүп, сыйлаганын көрүп, мен ушунчалык таң калдым. Сүйүүнүн дагы өзүнүн далилдери болушу керек. Жакан 14-бөлүмдү чогуу ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 14-бөлүм. Жакан 14-бөлүм 15-аят. Эгерде мени сүйсөңөр, осуяттарымды аткаргыла. Мени сүйсөңөр, анда менин айткан осуяттарымды аткаргыла. 21-аят. Ким менин осуяттарымды билсе жана аткарса, ал мени сүйөт. Ал эми мени сүйгөн адамды атам сүйөт. Аны мен да сүйөм жана ага өзүмдү ачып берем. Ким мени сүйсө, ал менин айткан сөздөрүмдү аткарат. Кудайдын бизге айткан осуяттарын аткарган адам
ал аны сүйөт деген далил. Анткени бизге өзүнүн сүйүүсүн далилдеш үчүн ал айкаш жыгачка кадалды. Биз Кудайды сүйөбүз дегенге кандай далил болушу керек? Анын айткан осуяттарын аткарганыбыз. Ким менин осуяттарымды билсе жана аткарса, ал мени сүйөт. Ата-энесинин көп балдары бар. Ал балдардын ичинен бирөөсү тил алчак, бирөө тил албаган. Ата-энеси албетте балдарын бирдей сүйөт, бирок көбүрөөк кимге сүйүүсүн арнайт? Өзүнүн сөзүн уккан, тил алчак болгон балдарына көбүрөөк сүйүүсү арналат. Малахия 3-бөлүмдө айтылат: Адам өзүнүн тил алчак баласын кандай аяган болсо, мен дагы силерди ошондой аяйм. Ата-энеси өзүнүн баласын, тил алчак баласын көбүрөөк сүйөт, көбүрөөк бир нерсесин бергисин келет. Ал эми тил албаган болсо, берген нерсесин дагы тартып алгысы келет. Мени сүйгөн адамды атам сүйөт. Куткарылган жашообузда биз Кудайды канчалык сүйгөн болсок, ал дагы бизди ушунчалык сүйөт. Мени сүйгөн адамды атам сүйөт. Аны мен да сүйөм жана ага өзүмдү ачып берем. Өзүмдү ачып берем деген сөз эмнени билдирет? Ар дайым ал адам менен бир баарлашууда болом. Күйөөсү аялын таанып билгендей, аялы күйөөсүн таанып билгендей, экөө бири-бирин таанып биле башташат. Аябы сезим менен мамиле кылышат. Анан сүйүүсү бири-бирине күчөй баштайт. Ошондуктан адамдык сүйүү экөөнү бириктире турган мамилеге алып келет. Тил алчак боло турган болсок, анда атам сүйөт. Аны мен да сүйөм жана ага өзүмдү ачып берем. Мен Кудайды таанып билем, Кудай мени таанып билет. Үзгүлтүксүз байланышып турган дайыма баарлашуу болуп саналат. Бир адам айтат, жүзүбүздү жакшы билишибиз керекпиз деп. Кебетибизден, жүзүбүздөн жакшы таанып билип, жүзүбүз эле бири-бирибизге таанымал болбостон, аң сезимибизди дагы билишибиз керекпиз деген кызыктуу сөздөр айтылат. Инсан катары бири-бирибизди таанып билишибиз керекпиз. Биз Кудайга болгон сүйүүбүз жок боло турган болсо, ыйык жазууну канчалык окубайлы, аны түшүнө албайбыз. Анткени Кудайды таанып билебиз, Ыйсаны таанып билебиз, ыйык рухту таанып билебиз, ыйык жазууну дагы таанып билебиз. Канчалык таанып билген сайын биздин руханий жашообуз дагы көбүрөөк өсөт. Билимибиз менен гана эмес, ага болгон сүйүүбүз дагы күчөшү керек. Ошондо гана чыныгы баарлашуу болот. Чыныгы баарлашуу болушу үчүн экөө тең чын жүрөктөн болушу керек. Тиги адам мага карата чын жүрөгү менен баарлашса, мен ага жооп кайтара албасам, анда чыныгы баарлашуу орундалбайт. Ошондуктан адамдын сүйүүсү бул жеткилең сүйүү болуп саналбайт. Анткени бат эле сүйүү күчөйт, бат эле муздап калат. Жеке өзүнүн максатын гана көздөгөн сүйүү болушу мүмкүн. 23-аят. Жакан 14-бөлүм 23-аят. Ыйсага мындай деп жооп берди: Ким мени сүйсө, ал менин сөзүмдү аткарат. Ошондо аны атам сүйөт, биз ага келип, анын ичинен орун алабыз.
кайрадан кайталанып сүйүү жөнүндө айтылат. Ким мени сүйсө, ал менин сөзүмдү аткарат. Теңирди сүйгөн адам анын айткан сөздөрүн аткарат. Ошондо аны атам сүйөт. Буга чейин 21-аятта дагы айтылган. Мени сүйгөн адамды атам сүйөт деп айткан. Биз ага келип, биз деп Кудай Ата жана Ыйсаны айтат. Биз ага келип, анын ичинен орун алабыз. Орун деп түбөлүк бейишти билдирет. Бири-бирин сүйгөн адам түбөлүккө чогуу жашагысы келет. Темадан алыстай. Мисалы үчүн, кээ бир үй бүлөлөр бар, акча табам деп, же болбосо кайра башка себептер менен экөө такыр эле бири-биринен алыс жашаган аял күйөөсү болот. Менимче ал жашоо болбойт, ал туура эмес. Анда эмне үчүн экөөңөр үйлөндүңөр? Эки тарапта жашасаңар. Сүйгөн адамдар дайыма чогуу болууну каалайт, чогуу жашаганды каалайт. Аны мен да сүйөм, жана ага өзүмдү ачып берем. Теңир дагы өзүн сүйгөн адамдар менен түбөлүк бейиште чогуу болууну каалайт. 24-аят. Мени сүйбөгөн адам менин сөздөрүмдү аткарбайт. Силер уккан сөз меники эмес, мени жиберген атамдыкы. Мени сүйбөгөн адам менин сөздөрүмдү аткарбайт. Кандайча ойлойсуздар буну? Сөздү угуп жатып да, тил алчак болушум үчүн, аткарыш үчүн мен кыйналып калам. Мен денеде жашагандыктан, мен ар кандай себептерим болгондуктан, бул сөздү аткарбай койсом деле болот деген шылтоолор өтө көп болушу мүмкүн. Сүйүү эч качан шылтоо менен чектелбеши керек. Биз Теңирди сүйөбүз деп айтабыз, бирок аны сөзүн аткарбасак, анда жөн эле оозубузга көнүп калган адат, айткан сөздөр болуп калбасын. Силер уккан сөз меники эмес, мени жиберген атамдыкы. Ар бир сөздү аткаргандыгыбыз бул ага болгон сүйүүбүз болуп саналат. Тил албаганыбыз анда Теңирди, Кудайды сүйбөгөнүбүз болуп саналат. Жандай эмеспи? Өзү тил албай туруп, анан, "О, Кудай, мен сени сүйөрүмдү билесиң" деп, сенин сүйүүң жалган сүйүү деп айтышы мүмкүн. Мен сени сүйөм Теңирим десе, сен качан мени сүйдүң эле? Кантип сүйдүң эле? Айтып берчи дейт. Теңир биздин сүйүүбүздү текшерүүнү каалайт. Чыныгы сүйүүбү же жалган сүйүүбү? Биринчи Жакан 5-бөлүм 3-аятта Кудайды сүйүү деген бул анын осуяттарын аткаруу. Осуяттарын аткаруу бул кыйын нерсе деп ойлобогула. Анын осуяттары бул Кудайдын айткан сөзү. Кудайды сүйгөнүбүз анын осуяттарын аткарганыбыз болуп саналат. Байыркы келишим Жизекил китеби 33-бөлүмдү чогуу ачабыз. Жеремиядан кийинки китеп Жизекил китеби 33-бөлүм 31-аят. 833-бет. Жизекил 33-бөлүм 31-аят. 31-ден баштап окуйбуз.
Алар сага элдик жыйынга келгенсип келип жатышат. Менин элим сенин бет алдыңда отуруп алып, сенин сөздөрүңдү угуп жатат, бирок аларды аткарбайт. Анткени алар ооздору менен жалган убада беришет, жүрөктөрү болсо өздөрүнүн керт башынын кызыкчылыгын ойлойт. Сен алар үчүн үнү мукам күү аспапта жакшы ойногон, сүйүү ырларын ырдаган ырчыдайсың. Алар сенин сөздөрүңдү угуп жатышат, бирок аларды аткарышкан жок. Бирок ал жүзөгө ашканда мына ал азыр эле жүзөгө ашып жатат. Алар өздөрүнүн арасында пайгамбар болгонун билишет. Жезикил пайгамбар элге айтканда Кудайдын айткан сөзү катары кабыл алышат. Элдик жыйынга келгенсип келип жатышат. Менин элим сенин бет алдыңда отуруп алып, сенин сөздөрүңдү угуп жатат, бирок аларды аткарбай жатат. Уккандыго жакшы угушат. Кээ бир адамдар бар го, ыйык жазууну айтып атсаң, "Омин, омин" деп кыйкырып турушат. Омин деп эле ошо менен ал сөздү унутуп да коет. Сөздү угуп жатышат, бирок аларды аткарбай жатат. Анткени алар ооздору менен жалган убада беришет. Оозу менен ким убада бере албасын? Оозу менен сүйөм дейт. Жүрөктөрү болсо өздөрүнүн керт башынын кызыкчылыгын ойлойт. Сөздөрүмдү угушат, бирок аткарышпайт. Бир адам мындайча айтат: мурун Японияда Уцимура Канзо айтат, кичинекей китепче жазган, ал китептин ичинде эмне деп айтылат? Мен эч качан театрга барбайм. Эмне үчүн? Анткени театрга барсаң көп нерсе жоготуп алышың мүмкүн. Мен эч качан жыйынга барбайм. Жыйынга барсаң көп нерсе жоготуп алышым мүмкүн. Жыйынга барганда эмне үчүн көп нерсе жоготуп алышым мүмкүн? Анткени жыйынга барсаң дагы нормалдуу бир нерсеге ээ боло албайсың. Бул биздин жыйын эмес, туура эмес окуткан жыйындар жөнүндө айтылат. Ал жыйында эмне бар? Пастор деген ким? Шоумен, актер сыяктуудай. Ушундай жакшы сөздөрдү оозу менен, кыймыл аракети менен көрсөтөт, элдерди күлдүрөт. Пастор, актер катары. Ал эми сөз уккан угуучулар, текшерүүчүлөр. Ооба, жакшы сүйлөп жатат, туура айтып жатат. Анан ошол саат менен бардыгы бүтүп калат. Анан Кудайдын сөзүн тамаша катары, же болбосо күлүш үчүн кабыл алабы? Жок. Бүгүнкү сөз аябай жакшы сөз болду деп баа берет дагы, пасторго баа бериш үчүн сөз угабы? Сөз айтып жаткан адам туура сүйлөйбү, туура эмес сүйлөйбү, бирок ката кетирип алган күндө дагы анын Кудайдын сөзүн айтып жаткан сөздү кабыл алышыбыз керекпиз. Ошондуктан Уцимура Канзо айтат: сөз айтып жаткан адам актер, ал эми угуп жаткан адамдар текшерүүчүлөр. Ырдап жаткан адамды угуучулар көрүп, жакшы ырдайт турбайбы деп ага баа берет. Даңктоо группасын күн сайын биз угабыз го. Даңктоо группасын угуп жатканда ар бир сөзгө маани берип угасыздарбы же жөн эле уга бересиздерби? Сөзгө маани берип, эч нерсени ойлобостон алардын артынан ээрчип ырдай бере турган болсо, мурункуга караганда Кудай мен сени жакшы сүйөм дегенде Кудай айтат: стоп, мени качан сүйдүң эле? Ошол ырдын, даңктоо ырдын ар бир сөзү машаякчылардын жүрөгүнөн орун алган нерселер жазуу түрүндө китепте калтырылган. Ошондуктан авторлордун сөздөрү ошол аркылуу чагылдырылат.
Бул дүйнөгө караган менин дүйнөкордук, ачкөздүк жашоомдун баардыгы токтоп калды дегенде Теңир айтат: стоп, качан токтоп калды эле? Сенин дүйнөкордук жашооң бул кекиртейиңе чейин жетип калды го. Мына бул дүйнөгө болгон көз карашым өзгөрүп калды. Качан өзгөрүлдү эле? Дүйнөгө болгон көз карашыбыз дүйнөкордук, ачкөздүк дагы да толуп турат. Забур китеби 32-бөлүмдө дагы айтылат: даңктоо, чыныгы даңктоо, жүрөктөн чыккан даңктоо ыры Кудайга арналышы керек. Сыйынуу дагы. Чыныгы сыйынуу, чын жүрөктөн чыккан сыйынуу болушу керек. Сыйынууну өзүнүн сөзү менен жасалгалап, аябай мындай башкача сөздөр менен айтып, жаттап айтып алганы ал чыныгы сыйынуу эмес. О, Кудай ата деп мындай көркөмдөп айткысы келет. Бирок чыныгы сыйынуу дагы, чыныгы даңктоо ыры дагы чын жүрөктөн чыгышы керек. Кээ бир адамдар күбөлөндүрүү сөзүн ушунчалык жакшы сүйлөшөт, айтат, бирок жашоосун карасаң эч нерсе эмес. Мурун бир окуя болуп өткөн эле. Биздин бир тууганыбыз ушунчалык күбөлөндүрүү сөзүн жакшы айтчу эле, анан кийин адамдардын баардыгы кызыгып, биздин жыйынга да келип күбөлөндүрүү сөзүн айтып берсинчи деп суранышкан эле. Анан кийин анын жашоосун изилдеп караганда, жашоосуна эч кандай дал келбеген нерселер аткарылгандыгы байкалган. Күбөлөндүрүү сөз эмне үчүн айтылат? Жашообуз менен байланыш болгон учурда сыйынуубуз дагы мийинде эле бүтүп калбашы керек. Мукам, күү, аспапта жакшы ойногон адамдардай сыяктуудай. Сүйүрларын ырдаган ырчыдай болуп жатышат. Алар сенин сөздөрүңдү угуп жатышат, бирок аларды аткарышкан жок. Кудайдын сөзүн күбөлөндүргөндө дагы алар кабыл алышкан жок. Анан качан ошол сөз иш жүзүндө аткарылганда гана, бул сөз мага айтылбады беле, мен ага баш ийген жокмун деп түшүнүшөт. Ыйсанын шакирттери дагы 3 жыл бою анын артынан ээрчип жүрүшкөн эле. Бирок чыныгы Ыйсанын айткан сөзүн алар кабыл алышкан эмес эле. Анан кийин түшүнө баштаган. Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилгенден кийин алар чыныгы айткан сөздөрүн түшүнө башташкан. Биз дагы куткарылгандан кийин ар бир сөзгө маани берип түшүнө баштайбыз. Ал эми куткарылбаган адамдар аны түшүнө алышпайт. Эмне үчүн? Алардын ичинде ыйык рух жашабайт. Римдиктер 5-бөлүм 5-аятта Кудайдын сүйүүсү бизге берилген ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүлгөн. Сүйүүнүн оту менин ичимде жалындап күйүп турат. Ыйык рух менин ичиме келди, сүйүү төгүлдү. Ыйык рух аркылуу бизге сүйүү төгүлдү. Сүйүүнүн оту жалындап күйүп турсун деп. Руханий жашоо бул сүйүүнүн жыйынтыгы. Бул дагы өтө маанилүү. Лука 6-бөлүм 46-аятта Ыйса айтат: силер мени теңир деп чакырасыңар дагы, айтканымды эмне үчүн кылбайсыңар? Оозуңар менен теңир деп чакырасыңар. Теңир деген сөздүн мааниси эмне билесизби? Бул падыша, башчы. Теңир деген сөздүн мааниси башыбызга өйдө көтөрүп жүрүү дегенди да билдирет. Ыйса куткарылган адамдардын башчысы катары, дененин башчысы. Теңир деген сөз бул баардык менин үстүмдө Кудай өзү турат. Демек баардык ишимде, жашоомдо Теңирге баш ийем деген сөз.
Анан теңир теңир деп чакырасыңар дагы эмне үчүн айтканымды аткарбайсыңар? Теңир теңир дегениңердин баардыгы жалган сөздөр. Марк жазган жакшы кабар 7-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Марк 7-бөлүм 6-7 аяттар. Марк 7-бөлүм 6-7 аяттар. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: бул адамдар мени тили менен урматташат, бирок алардын жүрөктөрү менден алыс. Алардын мени урматтаганы бекер, анткени алардын үйрөткөнү адамдык эрежелер, деп Ышая 2жүздүүлөр силер жөнүндө туура пайгамбарчылык кылган. Ышая пайгамбар айткан: бул эл тили менен мени урматташат. О Кудай, сен даңктуу Кудайсың, улуу Кудайсың. Оозу менен тили менен каалаганын айтат. Ал эми алардын жүрөктөрү менден алыс. Жүрөктөрү такыр эле Кудайдан алыс. Ошол 2жүздүүлүккө жатат. Сырткы катмары менен гана руханий жашоо менен жашайм деп айтат. Биз теңирди сөз менен гана эмес, чын жүрөктөн сүйүшүбүз керекпиз. Демек, анын ар бир айткан осуятын аткарышыбыз керекпиз. Анын сүйүүсүнө байланып жашашыбыз керекпиз. Анткени ыйык рух ошол сүйүүнү биздин жүрөктөрүбүзгө төгүп берди. Кудайды сүйгөн сүйүүбүз бар, ага болгон тил алчаактык жашообуз бар. Иш жүзүндө анын баардыгын далилдеп көрсөтүшүбүз керекпиз. Анткени ошол сүйүүнү Кудай бизден талап кылат. Канчалык деңгээлде аны сүйөбүз, аны текшергиси келет. Кандайча ойлойсуздар? Кудай баардыгыбыздын жүрөктөрүбүздү жакшы билет. Ошондуктан ким Кудайды сүйгөн болсо, биринчиден анын айткан сөздөрүн, осуяттарын аткарышы керек. Андай болбосо, анда жөн гана оозубузга жабышып калган сөздөр гана болуп саналышы мүмкүн. Мен теңирди сүйөм деген. Азыр дагы Кудай бизди ушунчалык сүйүүсү менен сүйөт. Жакан жазган жакшы кабар 13-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Жакан 13-бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 13-бөлүм 34-аятты окуйбуз. 34-аят, анан 35-аяттарды чогуу окуйбуз. Силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет. Ыйса силерге жаңы осуят берем. Эмне үчүн жаңы осуят деп айтылат? Анткени эски осуят Израиль элине арналган 10 осуят. 10 осуяттагы сүйүү менен байланыш. Ошол 10 осуят 2-ге бөлүнгөн. Кудайды бүт жүрөгүң менен, жан дилиң менен сүйт. Анан өзүңдүн жакыныңды өзүңдүн денеңдей сүйт. 10 осуяттагы сүйүү менен байланыш. Бүт жүрөгүң менен Кудайды сүйт. Анан Кудайды жан дили менен, чын жүрөгү менен сүйө ала турган адам өзүнүн жакынын дагы сүйө ала турган адам болот. Кудайды сүйгөн адам жакынын өзүнүн денесиндей сүйө алат. Менин курсагым ачса, башка адамдын курсагы ачканын билип туруп, анын курсагын тойгузганым. Ошондой аткарыласыздарбы? Куткарылбаган адам
Кудайды чын жүрөгү менен, жан дили менен сүйө албайт. Кудайды тескерисинче өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонгонго аракет кылат. Андан сырткары Кудайды сүйгөн адам өз жакынын дагы сүйө алат. Куткарылбаган адамдарды дагы сүйө алат. Ал эми куткарылган бир туугандарды өзүнүн денесиндей сүйө алат. Жаңы осуят бири-бириңерди сүйгүлө. Куткарылган адам куткарылбаган адамдарды сүйгөнү ал бир тараптуу сүйүү болуп саналат. Ал эми куткарылган адамдар бири-бирин сүйгөнү, жооптуу сүйүү, ата-энеси балдарын сүйгөнү, аялы менен күйөөсү бири-бирин сүйгөнү бул ысык сүйүү, адамдык сүйүү. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Кандай сүйүү менен сүйүшүбүз керекпиз? Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, ал канчалык деңгээлде бизди сүйдү эле, ошол сүйүү менен бир туугандарыбызды сүйгөнүбүз туура болот. Ошол колдон келеби? Албетте келет. Кудай биздин колубуздан келбеген нерсени талап кылган жок. Биз Кудайдын сүйүүсүн таанып билдик деген нерсеге жыйынтык же болбосо далил. Теңирди сүйгөн адам анын сөзүн сүйгөн адам, бир туугандарды сүйгөн адам. Биз аны аткара албасак, акырындык менен иш жүзүндө аткарганга аракет кылышыбыз керекпиз. Ага дагы машыгышыбыз керекпиз. Сүйүүнү дагы биз көбүрөөк бири-бирибизге арнай турган болсок, сүйүү дагы бизде дагы көбөйөт. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет. Биз бири-бирибизди сүйгөндө, бул адам чыныгы Машаяктын шакирти экен. Шакирти экенин билишет деген сөздүн мааниси мен дагы ушул сүйүүгө ээ болгум келет. Эмне үчүн бул адамдар ушунчалык башкача жашоо менен жашашат? Чынында Кудайга ишенген адам ушундай болот турбайбы деп кызыга башташат дагы жыйынтыгында куткарылууга ээ болушат. Биз башка адамдарга эмнени далилдешибиз керекпиз, эмнени күбөлөндүрүшүбүз керекпиз? Кичине эле бир нерсе болсо бири-бирибизди жек көрүп, ушакташып, жаман көрүп, ошол нерселерди бизден башка адамдар көрө турган болсо, өздөрү Кудайга ишенем дейт дагы, анан кылган иштери эмне? Анан кантип өздөрүн Кудайдын шакирттери, Ыйсанын шакирттери деп аташат? Жакан 13 бөлүмдү ачтыңыздарбы? 13 аяттан баштап окуйбуз. 13 бөлүм 13 аяттан баштап мен окуп берейин. Мени устат, теңир дейсиңер, мунуңар туура. Анткени мен чынында эле ошолмун. Мен теңир жана устат болуп туруп бутуңарды жуудум. Демек силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек. Анткени мен силерге үлгү көрсөттүм. Мен силерге эмне кылсам, силер да ошону кылгыла. Ыйса Машаяк айкаш жыгачка кадалганга чейин акыркы түнү өзүнүн акыркы аткарган иши шакирттерине карай алардын буттарын жууп берген. Шакирттердин баардыгын отургузуп алып, өзүнүн тизесин бүгүп, шакирттеринин буттарын жууган сүрөттү көрдүңүздөр беле? Ылдый жактан мен атайын илип коем, сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Ким кааласа ошол сүрөттү таап алса дагы болот. Биздин диакондон дагы сурасаңыздар болот. Же сүрөтчү пасторубуз бар, ошолорго кайрылсаңыздар, өтө сонун сүрөт тартышат. Мен Япониядан ушул сүрөттү көргөндө көзүмөн жаш төгүлөйүн деди. Эмне үчүн? Анткени Ыйса ал Кудай өзү, жаратуучу, падышалардын падышасы.
даңктын падышасы. Анан элестетип көрсөңүздөр, шакирттери али куткарыла элегеле. Жүйүт Искариоттун дагы бутун жууп берген Ыйса. Буттарды ошол учурда ким жууган эле? Кулдар жууган эле. Ошол учурда Палестинада азыркыдай асфальттар дагы жок, дайыма чаң басып турган жер эле. Бут кийимдери дагы биздигине окшогон бут кийим эмес, эптеп эки манжасы бата турган сандаль кийишкен эле. Эртеден кечке ошол жерде басып жүрө турган болсо, чаң баскан, жыттанган бут эле. Анан кулдар үйгө кирердин астында кожоюндун бутун биринчиден жууп, анан үйгө киргизген. Анан белине байлаган ошол материал менен бутун арчып берген. Филиппиликтер 2-бөлүм 5-аятта силердин ой жүгүртүүңөр Ыйса Машаяктыкындай болушу керек. Ыйса Машаяктын аткарган иши эмне? Кулга окшоп ал шакирттерине кызмат кылып берген. Мен уста теңир болуп туруп силерге ошол ишти аткардым. Демек, силер да бири-бириңерди эми бутуңарды жуушуңар керек. Силер да ошону аткарышыңар керек. Мен мурун жаш кезимде бир жыйында жетекчи болуп турган учурда, ал жакта жаштар көп эле. Анан үйлөнгөнгө чейин убактым эле. Үйлөнгөнгө чейин 7 жыл мурун болуп өткөн окуя. Чоң бир бөлмөнүн ичине жаштардын баардыгын киргизип, отуруп аларга сөз айтып, бир дагы адамды чыгарбастан буттарын жууп берген элем. Бир жолу ошентип көргөм. Мен өзүм каалагандыктан ошентип атайын буттарын жууп бергем. Бутун жууп берүү демек бири-биринин туура эмес кылган иштерин кечирүү. Галатиялыктар 5-бөлүмдө айтылат, силер эркиндикке чакырылгансыңар. Эми ошол эркиндигиңер күнөөкөр табиятыңарды канааттандырыш үчүн негиз болуп калбасын. Тескерисинче бири-бириңерге сүйүү менен кызмат кылгыла. Лука 22-бөлүмдө айтылат, дасторкондо отурган адам чоңбу же кызмат кылган адам чоңбу? Мен болсо силердин араңарда кызмат кылган адам сыяктуумун. Жогоруда отурган адам дасторкондо отурат дагы, анан кийин ылдый турган адам ага карата кызмат кылат. Эмне алып келип берейин, кандай тамак ичесиз деп. Ал эми Ыйса силердин араңарда туруп кызмат кылган адам сыяктуудаймын. Өзүнүн жанын бериш үчүн кызмат кылганга даяр болгон биздин Теңир. Ошол Ыйсанын жүрөктөрүнө ээ болсок биз жакшы болмок, бирок тескерисинче биз башка адамдардын үстүнөн үстөмдүк кылганды жакшы көрөбүз, башка адамдардын кызмат кылуусун талап кылабыз. Мен силерге эмне кылсам, силер да ошону кылгыла. Мен силерге үлгү көрсөттүм. Бизди куткарып эле тим болбостон, кызмат кылуу кандай керек экендигин бизге үлгү көрсөткөн. Элчи Павыл айтат, Ыйса Машаяктан кандай үлгү алсам, силер да менден ошондой үлгү алгыла. Кул өзүнүн кожоюнун бутун жууп бергендей эле, биз дагы бири-бирибиздин кемчиликтерибизди, туура эмес иштерибизди жашырып, кечирип, бири-бирибизге кызмат кылган жашоону жашай алабызбы? Ошол Кудайга окшош болуп жашаган жашообуз. Денебиз албетте ал нерселерди каалабайт, жактырбайт. Мен билесиңби киммин, анан кантип сенин бутуңду жууп беришим керек деп адам өзүн биринчи көтөрө баштайт. Биринчи Петр 1-бөлүм 22-аятта чындыкка тил алуу менен жаныңарды тазалап, бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө. Жүрөктөн чын сүйүүңөр менен сүйгүлө.
чындыкка тил алгандан кийин биздин жаныбыз тазаланды. Жалган нерсе эмес, эми чын жүрөктөн бири-бириңерди сүйгүлө. Сүйүү дагы жалган сүйүү бар. Же болбосо өзүн гана ойлогон сүйүү, же болбосо шарттуу сүйүү. Мен бул адамды сүйсөм, ал адам мага жооп катары эмнени берет экен деген эсептеген сүйүү, же болбосо жалган нерсе менен байланыш сүйүү. Жалган эмес, чын жүрөктөн бири-бириңерди сүйгүлө. Бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө. Ысык сүйүү менен сүйгүлөт. Ошондой аткара алабызбы? Кудай бизге ошол нерсени буйруган. Римдиктерге 12 бөлүмдө дагы айтылат, сүйүүдө жалган нерсе болбойт деп. Бири-бириңерди сүйгүлө, бири-бириңерди урматтагыла, барктагыла. Жаман нерседен алыс болгула. Бири-бириңерди сүйүп, бири-бириңерди барктаганды билгиле. Бири-бириңерди урматтаганды билгиле. Урмат сыйга ээ болоюн деп эмес, тескерисинче башкаларды урматтаганга, сыйлаганга аракет кылгыла. Ошол кул өзүнүн кожоюнуна мамиле кылгандай эле, Машаяктын жүрөгү так ошондой. Эми биз дагы ошого үйрөнүшүбүз керекпиз. Анан эмне үчүн биз аны аткаргыбыз келбейт? Римдиктер 15 бөлүм 7 аятта айтылат. Бири-бириңерди кабыл алгыла. Колоссалыктар 3 бөлүм 12 аятта айтылат. Теңир бизди кандай кабыл алган болсо, биз дагы бири-бирибизди Машаяк кандай кечирген болсо, ошондой кечирип, чыдамдуулук менен бири-бирибизди кабыл алышыбыз керекпиз. Жүйүт Искариот Ыйса Машаякты сата тургандыгын билген, бирок Жакан 13 бөлүм 1 аятта Ыйса өзүнүн бул дүйнөдөн кетээрин, атасына бара турган убакыт келип калгандыгын билген, бирок өз адамдарын акырына чейин сүйгөн. Алардын ичинен Жүйүт Искариотту дагы аягына чейин сүйгөн. Ал эми Жүйүт Искариот аягына чейин Ыйсанын сүйүүсүнөн баш тарткан. Эмне үчүн аны аягына чейин сүйгөн? Бизге үлгү көрсөтүш үчүн. Ошондуктан бизге берилген эң эле чоң жөндөмдүүлүк бул сүйүү. 1 Корунтуктар 14 бөлүмдө ар кандай жөндөмдүүлүктөр берилген дейт. Бирөөгө билим, бирөөгө сөз айтуу, бирөөгө ооруларды айыктыруу. Бирок алардан дагы чоң ырайымдын белеги же болбосо жөндөмдүүлүк бул сүйүү деп айтылат. Ал эми бизде сүйүү жок боло турган болсо, периштелердин тили менен сүйлөсөк дагы, көптөгөн пайгамбарчылыктарды аткарсак дагы, бирок алардын ичинде сүйүү жок болсо, анын баардыгы пайдасыз болот. Анткени өмүр бар жерде сүйүү бар. Сүйүү бул Машаяктын негизги табияты. 1 Корунтуктар 13 бөлүмдө бул сүйүү бөлмөсү, Машаяктын сүйүүсү кандай, ошол жөнүндө чагылдырылат. 1 Корунтуктар 13 бөлүм 11 аятта элчи Павыл айтат: бала кезимде жаш балача сүйлөп, жаш балача ойлочумун. Жаш балача ой жүгүртчүмүн. Ал эми эр жеткенде балалык көз каштарымды калтырдым. Акырындык менен Машаяктын табияты
сапаттары, мүнөзү биздин ичибизде дагы орун алгандыктан сүйүү дагы чоңойо баштайт, өсө баштайт. Кичине эле бир мүмкүнчүлүк боло турган болсо, адамдар бири-бирин жек көрөт, урушат, талашат. Ата-энеси балдарын баккан учурда, өстүргөн учурда качан чоңойот болду экен деп кайгырат. Анан ата-энеси да бирок чыдамдуулук менен балдарын үйрөтөт. Ошондой сыяктуу эле машаяктын мүнөзү, сапаты, табияты биздин ичибизде көп орун ала турган болсо, анда биз дагы бири-бирибизге чыдамкай, бири-бирибизге боорукер, сүйүүбүздү арнаган болобуз. Сүйүү жөнүндө айта турган сөздөр өтө көп. Эң эле чоң жөндөмдүүлүк, эң эле чоң белек бул сүйүү. Сүйүү жок болсо, анда биз эч нерсе аткара албайбыз. Зың эткен жез сыяктуу шыңгыраган коңгуроо болуп калат. Ошондуктан бүгүн ушул теманы ушул жерге чейин айтайын. Ар бир сөз укканда биз өзүбүздү текшерип көрүшүбүз керекпиз. Машаяктын сүйүүсү менин ичимде барбы, жашап жатабы? Ошол сөз сүйүү аткарылып жатабы же жокпу деп чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз күнөөкөр болгон учурда, Кудайдан алыстаган учурда, жаман иштерибиздин негизинде душман болгон учурда бизди биринчиден сүйүп, өзүңүздүн сүйүүңүздү далилдедиңиз. Биз үчүн төккөн каныңыз аркылуу биздин эмгегибиз эмес, ырайымыңыздын негизинде түбөлүк кечирим алып келдиңиз. Ага биз ыраазыбыз. Куткарылууга ээ болгон биз эми мындан аркы жашообузда бир гана сизди сүйүп жашообузга жардам бериңиз. Сиздин сөзүңүзгө тил алчаак болуп жашап, ал сүйүү менен бири-бирибизди сүйүп, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашашыбызга жардам бериңиз. Бир гана сиздин сүйүүңүзгө байланып жашашыбыз үчүн өзүңүз жетектеңиз. Сиз бизди кандай сүйгөн болсоңуз, ошол сүйүү менен бири-бирибизди сүйүп, көптөгөн адамдарга сиздин шакирттериңиз экенибизди далилдеп жашай турган адамдардан болушубуз үчүн биз менен чогуу болуңуз. Бизди сүйгөн Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.